Саламатсыздарбы, теле көрүүчүлөр. Бүгүнкү сабакта бизден өтө турган темабыз сүйлөмдүн айкындоочу мүчөлөрү жана аныктооч деген темага кайрылмакчыбыз. Эң биринчиден айта турган болсок, сүйлөмдүн бул кыргыз тил илиминин чоң бир бөлүмү болгон синтаксис бөлүмүндө баш жана айкындоочу мүчөлөр бар. Баш мүчөлөргө өзүңүздөр билгендей жана баяндооч кирет, андан кийинки айкындоочу мүчөлөргө биздин азыр сөз кыла турган айкындоочу мүчөлөрдүн бир түрү болгон аныктоочко токтолмокчубуз. Сүйлөмдүн эң биринчи токтоло турган маселебиз айкындоочу мүчөлөрү деген эмне деген суроо туулушу мүмкүн. Бул айкындоочу мүчөлөрү дегенибиз сүйлөмдүн мүчөлөрүнүн бирин жандап, сүйлөм мүчөлөрүнүн бирин жандап, аны аныктап, тактап турган сүйлөм мүчөлөрү айкындоочу мүчөлөрү деп аталат экен. Сүйлөмдүн айкындоочу мүчөлөрү деп аталат экен. Сүйлөмдүн айкындоочу мүчөлөрү өзүнүн сүйлөм тизмегинде аткарган милдетине карай аныктооч, толуктооч, бышыктооч деп бөлүнөт. Ошону биз бүгүн токтолобуз. Аныктооч деген 3-чү бөлүмүнө келип токтолмокчубуз. Бул аныктооч деген эмне? Аныктооч деген заттын ар түрдүү белгисин көрсөтөт экен. Анын бул жерде айтып аткандай санын, иретин, катарын көрсөтөт экен. Демек, мунун аныктамасына токтоло кетсек, заттын ар түрдүү белгисин көрсөтүп, бир жака таандык экендигин көрсөтөт экен. Ал кандай, канча, канчанчы, неченчи, кимдин, эмненин деген суроолорго жооп берет экен. Ал түзүлүшүнө карай аныктооч жөнөкөй жана татаал болуп бөлүнөт экен. Бүгүн биз токтоло турганыбыз аныктоочтун милдетин аткара турган сөз түркүмдөргө токтолот экенбиз. Аныктоочтун милдетин сөз түркүмдөрү аткарышы мүмкүн экен. Зататооч аткарышы мүмкүн экен, сынатооч аткарышы мүмкүн экен, зататооч аткарышы мүмкүн экен, атоочтуктар аткарышы мүмкүн экен, кыймылатооч, тууранды сөз, сырдык сөздөр аткарышы мүмкүн экен. Ошон үчүн биринчиден мисалга көңүл буруп көрсөк, күлүк чапкан сайын арбытат дейт. Бул сүйлөмдү карап көрсөк, кандай ат чапкан сайын арбытат деген суроого бериши мүмкүн. Бул жерде күлүк деген сөз аныктоочтун милдетин аткарган сөз түркүмү сынатооч жөнүндө сөз болуп атат. Андан кийинки сүйлөмгө көңүл буруп көрсөңөр, жакшы адам эл камы үчүн жүгүрөт деп атат. Кандай адам деп атат? Бул жерде жакшы адам жөнүндө кеп болуп атат. Жанагы эң башында эрежеде аныктамада айтып өткөндөй, заттын ар түрдүү белгилерин деп айтканбыз. Заттын ар түрдүү белгилерин көрсөтүп атат. Адамдын кандай экендигин көрсөтүп атат. Адам деген зататооч. Ошо заттын ар түрдүү белгисин көрсөтүп атат. Күлүк чапкан сайын дейт. Бул жерде күлүк ат жөнүндө кеп болуп атат. Аттын кандай экендигин көрсөтүп атат. Күлүкпү, тулпарбы, кандай экендигин көрсөтүп атат. Демек, аныктооч дегенибиз заттын ар түрдүү белгисин көрсөтөт экен. Заттын бир жака таандык экендигин көрсөтөт экен. Анан дайыма илик жөндөмөсүндө тургандыгы менен айырмаланат экен. Атооч жана илик жөндөмөсүндө турат экен. Үчүнчү мисалга көңүлүңөрдү бурабыз. Күндүн кышкы алсыз леби кочкордун кар түшпөгөн бетине чачырады дегенде, күндүн деген сөзгө көңүл буруп көрсөңөр. Бул зататооч сөз аныктоочтук милдетти аткарды. Экинчи сүйлөмдө кочкордун деген сөз аныктоочтук милдетти аткарды дагы зататооч болду кочкор деген сөз. Бул аныктооч сөздүн милдетин зататооч аткарды деп айтат экенбиз. Андан кийин алыстан 1-2 киши көрүнгөнсү ит дейт. Бул жерде сүйлөмдөгү ой адам жөнүндө, киши жөнүндө болуп атат. Ушул заттын канча киши экендигин көрсөтүп атат. Аныктап тактап атат. Мында аныктоочубуздун милдетин санатооч аткарды. Санатооч дегенибиз өзүңүздөр билесиңер, заттын санын биргизет экен. Канча нече деген суроого жооп берет экен. Андан кийинки мисалга көңүлүңөрдү бурабыз. Жамгыр алардын бетине жаап турду. Мында аныктоочубуз ататооч болду. Ататооч сөзүбүз аныктоочтук милдетти аткарды. Кийинки сүйлөмгө өтөбүз.
бала кезде ойноп жүргөн таштарга, серпишкен булуттарга учурашкысы келет дейт. Бала кезде ойноп жүргөн таштарга, серпишкен булактарга учурашкысы келет дейт. Мында аныктоочту тапсак, кантип жүргөн? Ойноп жүргөн. Эмне кылышкан? Серпишкен деген аныктоочторду табат экенбиз. Аныктоочторду тап, мунун кайсы сөз түркүмүнөн турду дейт десек, кайсы сөз түркүмүнөн десек, атооштуктардан турду дейт экенбиз. Ал эми кийинки сүйлөмгө келет экенбиз. Кийинки сүйлөмгө келгенде мен ага Москвага баруунун жолун айттым дейт. Москвага баруунун. Мында кыймыл атооштон, аныктоочубуз кыймыл атооштон турду. Шылдыр суу анын кулагына жакшы кулду дейт кийинки сүйлөмүбүз. Кандай суу дейт? Бул туурандуу сөз, бул аныктооштун милдетин туурандуу сөз аткарды. Туурандуу сөз дегенибиз сөз түркүмүнүн дагы бир бөлүмү болгон туурандуу сөз, бул аныктоошту туурандуу сөздөр түздү. Баракелденин баары жакшы дейт, кокуйдун түбү жаман дейт. Бул сүйлөмдө аныктооштук милдетти сырдык сөз түздү, сырдык сөз. Кокуйдун, анан баракелденин деген сөз. Демек, бул мисалдардан мынтип жыйынтык чыгарсак болот экен. Биздин аныктооч баш сүйлөмдүн айкындоочу мүчөлөрүнүн бири болгон аныктооч заттын ар түрдүү белгисин билгизип, бир жака таандык экендигин көргөзөт экен. Дагы кандай, кантип, канча, нече, канчанчы, неченчи деген суроого жооп берет экен. Жана ар кандай сөз түркүмдөрү бул аныктооштук милдетти аткарат экен. Биз жогоруда бул мисалдарды келтирип өттүк. Ал сын атооч болушу мүмкүн экен, ал зат атооч болушу мүмкүн экен, ал сан атооч болушу мүмкүн экен, ал ат атооч болушу мүмкүн экен, атооштук болушу мүмкүн экен, кыймыл атооч, туурандуу сөз, сырдык сөз болушу мүмкүн экен. Жогорудагы айтылган айкындоочу мүчөнүн бири болгон аныктоошту табуу максатында, бул бышыктоо максатында бир мисалды айткым келип турат да азыр дагы. Бул бышыктоону мен көп эле практикамда колдоном, адашкан сөздөр деп аталат. Адашкан сөздөр, бул адашкан сөздөр. Бир сүйлөмдүн ичинде, бул сүйлөмдө сөзсүз илик жөндөмөсүнөн турабы же атоош жөндөмөсүнөн турабы бир аныктооч катышат да. Мисалы, касиети, зор, кымыздын деген сөздөрдү таратып берем да. Дарылык. Эми ушул сөздөрдөн мен аныктооч катышкан бир сүйлөмдү чогултушубуз керек. Сабагыбыздын кийинки этабы болгон балдар бышыктоого келип жеттик. Жогорудагы айтып берген аныктооштун милдетин аткаруучу сөз түркүмдөр боюнча, ага берилген суроолор боюнча бышыктоо максатында мен бул көнүгүүнү аткарабыз да азыр. Адашкан сөздөр деп аталат ал көнүгүү. Биринчи, касиети, зор, кымыздын, дарылык деген сөздөр бар экен да бул сөздөрдө, бул сүйлөмдө. Бул сүйлөмдүн курамында ушу сөздөр бар экен. Бул сөздөрдү биз ирети менен, мааниси менен жайгаштырып туруп, анан кийин аныктоошту табабыз, айкындоочу мүчөсү. Эми карап көргүлө, касиети, зор, кымыз, дарылык дейт. Эмне жөнүндө сөз болуп атат? Негизи ар бир сөздөр жөнүндө кеп болгондо, ар бир сөздүн лексикалык, анан грамматикалык мааниси болот экен балдар. Ошону эсиңерге алгыла да. Лексикалык маани болгондо, ар бир заттын өзүнүн кет башына тиешелүү болгон мүнөздүү белги болот. Мисалы, ар кандай доска дей турган болсок, доска бул жаза турган окуу куралы, бул маркерлер болсо жаза турган окуу куралы, бул анын лексикалык мааниси болот экен. Ал эми грамматикалык мааниси болгондо, ушул эле доска болгондо, досканын өзүнүн грамматикалык түзүлүшү бар да. Муну биз изилдейт экенбиз. Бул кайсы сөз түркүмүнөн турду доска деген сөз? Кайсы жөндөмөсүнөн турду? Кайсы уңгу түрүндөбү? Уланган мүчөсү кайсы деп ошолорду айтат экенбиз грамматикалык мааниси деп. Ошондой эле сыяктуу буну бир мааниге келтирет экенбиз да, бул сөздү бир маани, ар бир сөз маани келтирет. Ал эми сүйлөм такыр эле чоң маанини билгизет экен. Эми бул могу сөздөрдү биз бир мааниге келтирет экенбиз да. Касиети зор, кымыздын дарылык дейт. Мындай карап көрсөңөр балдар, кымыздын касиети жөнүндө болуп атат. Кымыздын касиети жөнүндө болуп атат.
кымыздын касиети. Жана биз жогоруда айтып өткөнбүз. Аныктооч деген заттын бир жака таандык экендигин көрсөтөт, жана илик жөндөмөсүндө же болбосо атоош жөндөмөсүндө турат. Заттын ар түрдүү белгисин көрсөтөт деп атабыз. Бул жерде затты табат экенбиз, заттык маанидеги сөздү таап туруп, анын ар түрдүү белгисин аныктай баштайт экенбиз. Мисалы үчүн бул жерде касиети зор дарылык дейт. Бул жерде кымыздын деген сөздү алып көрөлүчү. Кымыздын деген сөздү кымыздын касиети зор. Кымыздын касиети зор. Демек, минтип жазат экенбиз балдар. Кымыздын касиети экен, кымыздын касиети, кымыздын. Анткени азыр карайбыз. Кымыздын зор дарылык касиети бар десек болот экен. Бар десек болот экен. Демек, касиети бар. Бул жерден биз аныктоочту табабыз жанагыдай эле. Кымыздын деген илик жөндөмөсүндө турду. Заттын ар түрдүү белгисин билгизди. Бир жака таандык экендигин көрсөттү. Кымыздын дарылык касиети бар экендигин көрсөттү. Демек, адашкан сөздөр аркылуу биз аныктооч сөздү таап алдык экен. Чогултуп туруп, мааниге келтирип, аныктоочту таап алдык. Дагы бир экинчи мисал келтирсек болот экен дагы. Мындай деген сөздү мындай оозекил угуп койсок болот экен да балдар. Алдырат, жаман, жого, жолдош, калтырат, доого, жаман сөз дейт. Бул татаал сөз экен. Силерге оңой болсун үчүн мен мынтип эле айтып коеюн. Жаман жолдош жоого калтырат, жаман сөз доого калтырат дейт. Жаман сөз доого калтырат дейт. Бул ушундай эле ыкма менен бир чогултуп алып, бир маани берген сөз кылып, бир татаал сөз кылып алсак болот экен. Эми дагы бир айтып кетчү нерсе балдар. Бул аныктооштагы кандай деген суроого жооп берет? Бышыктооч дегенде кандай деген суроого жооп берет? Балдар, буга көңүл бурсаңыздар, кандай, кайсы деген суроолорго жооп берет деп айтпадыкпы аныктоочту? Шаарда бийик үйлөр салынды десек болот экен. Шаарда бийик үйлөр салынды. Экинчи, бийик тоого чыгам. Бир учуру бар да балдар, көңүл бурчу. Бийик үйлөр. Мына бу үйлөр деген зат атооч, заттын ар түрдүү белгисин билгизип атат, деп биз бийик үйлөрдү биз аныктооч кылабыз. Ал эми самолет бийик учту. Бул жерде да бийик деген сөз бар. Бул жерде дагы бийик деген сөз бар. Бийик деген сөз бар да. Эми бул жерде кайсы бир жеринде аныктооч болушу мүмкүн, кайсы бир жеринде бышыктооч болуп калышы мүмкүн да. Эми биз ушуну аныкташыбыз керек балдар. Бунда да кандай деген суроого жооп берди, мында да кандай деген суроого жооп берди. Бирок түзүлүшү боюнча бул жерде бул биринчи мисалда шаарда бийик үйлөр салынды десек, анын жана бир жака таандык экен деп атпайбызбы? Бийик эмне болгон үйлөр? Үйлөр жөнүндө кеп болуп атат. Ушул заттык маанидеги сөз, бул бийик деген сөздү жандап, мунун аныктоочу экендигин далилдеди. Ал эми бийик учту дей турган болсок, бул бийик дегенди жандаган сөз, кыймыл аракет болуп атат. Бул кыймыл аракет болуп атат. Демек, биз мындай жыйынтык чыгарат экенбиз балдар. Аныктооч деген жана биринчи эрежесин айтканда эле ошого токтолгонбуз. Үйлөр деген сөз бул заттык маанидеги сөз болду. Аныктооч деген ошо заттын ар түрдүү белгисин, бир жака таандык экендигин, кандай, кайсы деген суроого жооп берет деп айтканбыз. Ал эми бул учурда бул жандаган сөзүбүз кыймыл аракет болду дагы, бул бийик деген сөз аныктооч болгон жок. Себеби бул бышыктооч болду. Анткени экөө тең бийик кандай деген суроого жооп берип атпайбы? Бирдей суроого жооп берип атат деген суроо туулушу мүмкүн. Анткени себеби бул жандаган сөздөрүбүз бирөөндө заттык маанидеги сөз болгондуктан, экинчисинде кыймыл аракет болгондуктан бул эки башка айкындооч мүчөсүнүн эки башка түрү болуп калды. Бирөөндө аныктооч болду, экинчисинде бышыктооч болду. Бышыктооч кыймыл аракеттин ар түрдүү белгисин билгизет экен дагы, аныктооч болсо заттын ар түрдүү белгисин билгизет экен. Ушуну менен сүйлөмдүн айкындооч мүчөсү жана аныктооч деген темадагы сабагыбыздын соңуна чыгабыз. Кийинки жолугушка чейин саламатта болуңуздар.